Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мен ошо Кыргызстандагы жана өзүбүздүн Баткенде болгон окуя жөнүндө айта кетейин деген. Мен айта турган күн помуш жөнүндө. Күн помушту айтам да. Ушул жөнөтүлүп аткан күн помуштардын артынан бир проблема чыкпаса экен деп жүргөм да. Как раз ушул мен жүрөгүм сезип эле турган, ушул күн помуштун артынан бир проблема чыгат го депчи. Азыр Кыргызстандагы мына биздин чоңдорго ишенич деле калган эмес да. Ушунча ушул малга чейин Кыргызстанды жеп, канын соруп келген булар. Кыргызстандан могу барып аткан күн помуштарды, жыйылып аткан акчаларды, күн помуштарды айтам да. Мына ушунун башчысы кылып, күн помушту бөлүштүрө тургандай кылып, ошо күн помуштун жетекчиси кылып, мына Кыргызстанда жанагы мен айтам, кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медер деген бала бар, билесиңер да, Кыргызстан бойдон бар тааныйт. Мына ошол баланы ошол жерге койгулачы, ошол силерден сураныч. Жана күн помушту бөлүштүрүп бере турган акчанын баардыгы кайсыл акча барып аткан болсо, ошол Медер кармап, ошонун негизинде бөлүштүрүлсүнчү. Муну биздин айыл өкмөт болобу, чоңдордун колуна барбай эле койсунчу ошол акча, силерден сураныч. Баткендик туугандарга айтарым, мына ошону талап кылгачы, ошол бөлүштүрсүнчү ошо акчаны. Уялбайсыңарбы, орозо күнү ошол жеп койду деген атка конгондон аксакал чыгып ыйлап айтып атат. Күн помуш жетпей атат, бизге келбей атат депчи. Жеп койду деп. Орозо күнү бул жакта кан жутуп атса, ушу жегенден да уялбайт экенсиңер, адам болбойт экенсиңер да силерчи. Мен ошол ким сөзүмө кошулган болсо, комментарийге өзүңөрдүн ой пикириңерди калтырып койсоңор жакшы болмок. Мына ошол Медер деген баланы ошол жерге жөнөткүлөчү, силерден сураныч. Ошол бөлүштүрүп, Аллах Тааладан корккон бала да, ошол бөлүштүрүп берсинчи, ошолун жетекчи кылып койгулачы ошол жерге. Акча жагындагы. Чоңдор, силер адам болбойсуңар, силерчи.